Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүн биз сезимдер дүйнөсү тууралуу сөз кылабыз. Сезимдер дүйнөсү чексиз. Айрым сезимдер жагымдуу жана аны каалап күтүшөт. Экинчилери жан дүйнөнү оорутат. Эң кызыгы, бир эле окуяга бизде ар кандай сезимдер пайда болушу мүмкүн. Биз бир эле кырдаалды ар кандай сезимдер жана эмоциялар менен кабыл алабыз. Алар көптөгөн факторлордон маанай, өз ара мамилелер, тарбия, маданият, билим деңгээли жана башкалардан көз каранды. Сезим деген эмне? Сезимдер бул адамдын башка адамдарга же өзүнө өзү жасап жаткан мамилелерине, таанып билгендерине карата өз мамилесин башынан өткөрүүсү. Сезимдер дүйнөсү бул абдан чоң дүйнө. Биздин жашообуздагы сезимдер бири-бирин алмаштырып турат. Сезимдер өзү эмес, анын кесепеттери начар болот. Алар жүрүм-турумдардын, жоруктардын жасалышына алып келет жана аларга таасирин тийгизет. Ошондуктан адам эмоцияларын, сезимдерин башкаруусу керек. Көпчүлүгү ачуулануу, ичи тардык, жек көрүү, көрө албоо, жийиркенүү сезимдерин башынан өткөрүүнү каалабай тургандыгын белгилешет. Бул каалоолор биздин жүрүм-турумубуздан эң жагымсыз кырдаалда аларды нейтралдуу же жагымдуу нерсеге алмаштыруубуздан көз каранды. Адам өз сезимдерин жана эмоцияларын башкара алат. Бул силердин жакшы маанайыңарды, демек, ден соолугуңарды сактайт. Силердин сезимдер дүйнөңөрдө дайыма жакшы аба ырайы боло берсин.